Кезектеги кызыктуу көрсөтүүлөр менен эфирде жол жобо программасы, саламатсыздарбы? Учурда интернет керектөөчүлөрдүн саны 2,1 миллиардга жеткен болсо, алардын жарымы Азиянын жашоочулары экен. Ооба, азыр кайдерде жүргөнүбүздү, эмне кылып жүргөнүбүздүн баарын интернет аркылуу билдирип баарлашып жатпайбызбы? Бир аз болсо дагы кызыктуу маалымат алдыңыздар окшойт. Кезекти көрсөтүүлөргө берсек. Кырсык айтып келбейт эмеспи? Албетте анын бетин аргысын деңизчи. Бирок ошол учурда кандай кыймылда болуу зарыл? Кантип сактанып калуу жолун билесизби? Билбесеңиз, анда кийинки сюжеттен мунун баарын көрсөтүп беребиз. Жер термелген кезде биринчи 15-20 секунд аралыгында имараттан коопсуз жайга чыгып кетүү зарыл. Эгер экинчи же андан жогорку кабатта болсоңуз, дубалдын жанына, бурчтарына отуруп же столдун астына бекинүү керек. Арипжан Кокозов бүгүн окуучуларга жер титиреген жана өрт чыккан учурда сактануунун жол жобосун үйрөтүп жатат. Качканда чоң балдар стулдарды ыртап тээп туруп качат да. Качат. Ошондо стол жыгылып, адам калган балдар качып кетип атканда жолду тосуп калат. Ошон үчүн мына столдун мына путтарын бекитиш керек демеге, мына столдорду жыгылып жол тосуп калбаш үчүн. Эгер мектептеги парталар полго катырылбаган болсо, аны жылып кетпеш үчүн бир кол менен кармап, экинчи кол менен башты жабуу керек. Эмне үчүн дегенде, биз азыр экинчи этаждабыз да. Экинчи этаж болгон үчүн мен парта жылып кетпестик үчүн партаны кармап алдым. Терезеге жакын отурган окуучулар үчүн дагы бир ирет инструктаж. Сумканы башын коюш, мына жер калкала болгондо айнектин сыныктары башты же кулактын кесип кетмес үчүн ошону башка коюш керек экен. Табигый кырсыкта эң негизгиси дүрбөлөңгө түшпөө керек. Мен азыр жер титиреп болуп, мен костюм топчолорун кадап, сумкам илинип калса, мен аны албастан мен таштап, эшикти ачып, анан чыгып кетүү керек. Ал эми өрт пайда болгон учурда түтүндүн житин сезген Замат 101 өрт өчүрүү кызматына чалып, алар келгенге чейин мугалим окуучуларды имараттын ичинен алып чыгуусу керек. Өрт болгон мезгилде дүрбөлөңгө түшпөстөн, жанагы угарный газдар абадан жеңил болгондуктан алар жогоруда болот, угарный газдар. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Бардыгар сыртка эвакуация болуп качканыңарда эңкейип, оозуңарды тасмал менен, куртка менен кармалды, басын көп аркашпаса, мындан кала жерде ушунда отуруп сыртка коңшу жайга качып чыгышыңар керек. Өрт учурунда уулуу газ өйдөгө көтөрүлөт. Ошого бир аз эңкейип, төмөн жактан аба jutуу керек. Эгер адам өрттөн улам чыккан газ менен ууланса, 5-10 мүнөттө каза болушу мүмкүн. Өрт окуу жайлардын каналарында минутасына 1-1,5 метр, коридорлордо 4-5 метр ылдамдык менен күйөт. Арипжанов, Хусайнов, Давлатова. Мындай тегеретип отургузганы да бекеринен эмес. Окуучулар бир аз өзүнө келип, баш айланып жыгылып кетпеш үчүн бирин-бири кармап турушат. Мында бир партада чогуу отурган түгөй менен жанаша туруусу шарт. Бул мугалимге окуучулардын ким бар, ким жоктугун аныктоого жардам берет. Эми эң негизгиси бул паникага түшпөш керек. Анын үчүн биз өзгөчө кырдаалдар кафедрасы жана мектептин жамааты ушул багытта алып баруу, окуу иштерин алып барууда. Мынча айтканда, бизде 1-чи класстан баштап 9-чу класска чейин турмуш тиричилик коопсуздук деген сабак киргизилген. Ошол сабактарда жер титирөөдө, коопсуздугунда жана башка табигый кырсыктарда жүрүм-турум эрежелерин ушул жерде окутулуп, үйрөтүлөт. Бүгүн жөн гана окуу болду. Табигый кырсык болгондо бул нерсенин баарын аткаруу көбүнесе кыйын. Кантсе да сактануунун жол жобосун ар бир адам билүүсү шарт. Эгерде үйүңүздөгү суу тазалоочу фильтриңиз бузулуп, же болбосо анда аспабыңыз жок болсо эмне кыласыз? Билбейсизби? Келиңиз, анда мен үй шартында кантип суунун тазалоонун жол жобосун көрсөтүп берейин. Ал үчүн мага бал, йод кадимки эле жана уксус керектелет. 1 литр сууга 1 чай кашык уксус куябыз. Аралаштырабыз. Андан кийин болсо йоддон
1-2 тамчы куюп аралаштырабыз. Уксус менен йод сууда болгон бардык микробторду өлтүрөт. Эми кезек балда. Балдан да 1 чай кашык алып салабыз. Аралаштырабыз муну дагы. Албетте мунун баарын мен өзүм ойлоп тапкан жокмун, интернеттен алдым. Эми болсо сууну ичүүчү идишке коябыз. Кадимки эле марлиден өткөрөбүз. Мынакей суубуз да тазаланып болду. Эми иче берсе болот. Кичине кезибизде ата-энебиз, мугалимдер китепти сыйлагыла, окугула. Ал силерге түгөнгүс байлык алып келет десе таң калчубуз. Эми болсо ушунун баарын билип туйгандан кийин анан отурабыз. А бирок ушул байлыктын жасалуу жолун билесизби? Менимче көпчүлүк билбесе керек. Мен да билчү эмесмин. Качан гана өз көзүм менен көрүп, колум менен жардамдашып келгенде билдим. Сырттан караганда оңой көрүнгөнү менен жасап келгенде бир топ кыйынчылыкты туудурган басмакананын жумушу менен таанышып өтөлү. Алгач кардалдан алган буйрутманы компьютерге салып, андан соң көбөйтүүчү жана калыбына келтирүүчү аппаратка салынат. Өзү минутта A5 болуш керек экен. Бул аппараттан 1 мүнөттө 50 барак нуска чыгат. Эми булар кесүүчү аппаратка салынат. Бул жерде аябай көзөмдүк керек. Кийинки кадам мукабаны жасоо. Заготовка кылып, картонда заготовка кылып болгондон кийин материалды кесебиз. Рулондан келет материал. Кесип туруп айдалап, меген эки баландай кылабыз. Майлайм. Мындай кылып коём. Бир күндө канча ушундай удостоверение жасап, пропуск чыгарасыздар? Endi biz izleyip işteyiz de. Erteminen erте kelip, 5:30 işteyiz, ondan geç kalıp işlesek 400 ta, 300 ta kılabız da. Ondan olup kaldık. Эми мукабаны көркүн чыгарабыз. Бул жерде бир гана студенттик баракча эмес, ар түрдүү сыйлык баракчалардын сырттары да жазылат. Ушул эле ыкмада китеп даярдалат. Андан соң форзус жармаштырылат. Форзус бул китептин биринчи бетине жармаштырылуучу каттуу ак кагаз. Эми болсо даяр мукабага китептин негизи жайгаштырылат. Бир китепти жасаш үчүн 8 адамдын мээнети керек. Даяр болуш үчүн китеп ар бир жумушчунун колунан кеминде 2 жолу өтөт. Албетте китеп билим булак деп койт эмеспи. Андыктан китеп окутуудан качпаңыздар демекчимин. Биздин көрсөтүүлөрүбүздө эң жаш бизнесмен болгон Сыймык 7 класстын окуучусу. Мектеп окуучу болгонуна карабастан өзүнчө кичи бизнес ачкан. Кантип дейсизби? Анда көрсөтүүгө көңүл буруңуз. Ооруга окшош. Бунун бирок токуштун стили башкача. Бул жерге адамдын атын да жазса болот. Тамгаларды ортосуна киргизип, мен өзүм атымды жазып токолгам. Сыймык мырза 7 класстын окуучусу. Бул көздөй сыналган билериктерди жасап үйрөнгөнүнө 5-6 айдын жүзү болсо да, шаарыбыздын дүкөндөрүнөн орун алып, киреше таба баштаган. Буларды да сен өзүң жасайсың? Буну да өзүм жасайм. Булар таштардан жасалат. Мен оюм боюнча сизге ортосунда жарашат экен.
Мага дагы ушул үчөөнүн арасынан ушул билерик жакты. Мага ушунун жасалуу жол жобосун көрсөтүп бересиңби? Макул. Рахмат. Алгач түстөрдү ар ким өз каалоосуна тандап алып, андан кийин шайкеш келтирип токуй баштайбыз. Оң жагындагы жашыл түстү аласыз, бирөөнү. Экөөнүн үстүнөн өткөрөсүз. Экөөнүн үстүнөн өткөрүп, анын эң сол жагындагы жашыл түстү аласыз, экөөнүн астынан өткөрөсүз. Анын үстүнөн чарпасыз. Анан ошонун жагын кайра мына Кайталап кетебиз. Оранжевый менен кыласыз. Экөөнүн үстүнөн аласыз. Сол жагындагы оранжевый экөөнүн түбүнөн аласыз, астынан аласыз. Bunun üstünden alıp koyasın. Sen çarasın, çarpıyorsun. Азыркы учурда сыймык токунун онго жакын түрүн билет. Мен үчүн кыйын деп токулуп жаткан билериктерди ал Замат деле токуп коет. Жашылдай мен бул жака кетет да. Ошондо мунун экөөнүн астынан аласыз. Эки жашыл бир болбош керек экен ошондо. Эки жашыл бир мындай кетерет. Ортосунан эле биригишет. Анын үстүнөн алып, экинин астынан анан üstüne çarpıyorsun. Сыймык жасаган буюмдарын кеткен каражатты санап, анан өзү баа коет. Хоббисин кичи бизнеске айландырган сыймык келечекте чет өлкөдөн билим алып, дипломат болсом деп каялданат. Сема лицейге барбаганда Кировдо окуйт элем. Биринчи мектебим 6-класска чейин Кировдо окугам, Киров мектебинде. Ал жерге барганда бош убактым бар эле. Мен кружокторго барат элем. Ал кружоктор танцыга барат элем, анан фортепианоға барат элем, кылкыякка барат элем. Анан Сема лицейге бергенде ал жерде мындай мектепте эле бар да кружоктор. Ошо Сема лицейге барып азыр баскетбол кружогуна барам. Анан гитара жазылам деп атам. Жаштардын арасында модага айланган бул билериктерди ар кандай материалдан токуса болот. Ал эми бул учурда Булгарынын кыйкындылары колдонулду. Ушу менен биздин браслет бүтү. Булар жаштарга браслет. Жаштар абдан популярный азыр. Колдоруна жайында тагып жүргөнү жакшы. Келемес экөөбүздүн жасаган эмгегибизди салыштырып көрөлүчү. Айланып кетип аткан жерлерин анан акырында да мындай кылып тегиздесе өзүнүн ордуна келип калат. Сыймык ушул билериктерди, ошо экөөбүздүн кол эмгек менен жаралган билериктерди канча сомго бааласак болот? Булар 6 рядовой болгондон булар 80 сомдон болот. Кыз бала, уул бала деп эле так нерсе болор эткенде. Мындай нежный цвет тандаганда ошо кыздар кийген жакшы, андай карараак, темный цветтер балдарга жарашат. Бул билериктерге 3 түстөгү 1 метрлик Булгарынын кесиндилери 4 такканчак жумшалып 15 мүнөттө токулуп бүттү. Дал ушундай кызыктуу берүүлөрдөн кийин өз көрсөтүүлөрүбүздү аяктайбыз. Эгерде сын пикир сунуштарыңыздар болсо, анда төмөндөгү электрондук дарегибизге кат жазып билдирип кетсеңиздер болот. Саламатта калыңыздар.